Кыргыз Улуттук университетинде жыл сайын философтор жыйынын өткөрүп, философиянын бүгүнкү абалы тууралуу талкуу жүргүзүү салтка айланган. Быйылкы иш-чарада кыргыз философиясынын маани-маңызы, аны түптүү өчүлөр тууралуу талкуу болду. Я считаю, что это очень правильное мероприятие. Мен бул иш-чаранын өтүп жатканын туура деп эсептейм. Себеби биз ата-бабаларыбызды эстеп гана жүрбөстөн, алардын илимге кошкон чоң салымдарын муундан муунга өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Биз азыр Кыргызстандын философиясынын түптөлүшүнө салым кошкон инсандарды алсак, алар учурда академик, профессор сыяктуу жогорку даражаларга ээ болушту. Были ядром Национальной академии Кыргызстана. Өлкө эгемендүүлүк алгандан тартып философиялык ойлор да жаңы деңгээлге чыгып, өнүгүү жолуна түшкөн. Бул мезгилдерде ойчулдар дүйнөнү кабылдоо, турмуштун реалдуу көрүнүштөрүн туура чагылдырып берүүгө басым жасашкан. Философиянын тарыхы жакын деле башталды. Ошентсе дагы бул муун өзүнө тиешелүү, өз заманына ылайык көп жумуш жасап кетти. Философиянын теориялык дүйнөлүк философиянын теориялык мурасын, философиянын буга чейин тапкан жакшы натыйжаларын бизге жеткирип, жаштарга жеткизип, философиялык ой, философиялык изилдөө деген, философиялык ой жүгүртүү деген эмне болот? Мунушуну үйрөтүп кетишти. Ал эми азыркы күндө өлкөдө философия илиминин тармактары ар тараптуу өнүгүүгө ээ болду. Жаштар арасында да философияга кызыккандар жыл сайын көбөйүүдө. Көбүнчө бюджетке келген балдардан, бюджетке келген балдар бул ушундай балдар, алар өздөрү каалаганга келди да. Бул эч кандай эйин атасы мажбурлабай эле өздөрү изденип, өздөрү жаккан кесиптин ээлери болот деп ойлойм да. Эмне деген ошо биздин 1-2, 3 курс философтордун ой жүгүртүрүлө аябай терең да. Философия бардык мыйзамдарды, маселен жаратылышты, коомду ой жүгүртүүнү өзүнө камтыган илим. Убагында мен жооп таба албай жүргөн суроолор көп болчу. Философияны тереңдеп окуп баштагандан тартып суроолорго көптөгөн жоопторду таптым. Анын ичинде коомдук өнүгүүгө байланыштуу жооптор дагы бар. Общественного развития. Азыркы тапта ойчулдар түрдүү багытта илимий эмгектерди да чыгарууда. Ал эми бул өңдүү иш-чаралар жаштарды бул тармакка тартууга, философиянын жаңы деңгээлге чыгуусуна шарт түзөт. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.